Райондогу мектепте жана балдар бакчасында эмгектенген баштап уюмдун жетекчилеринин катышуусунда өткөн жыйында бир топ маселелер көтөрүлдү. Анда билим берүү тармагындагы профсоюз уюму жыл ичинде жумушчулардын укугун коргоо, жайкы эс алууларын камсыз кылуу менен көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшкөн. Эми жерде эмнелерди карап атат? Ошо профсоюз деген эмне? Профсоюз деген кандай иштерди аткарышы керек? Андан тышкары ошо профсоюздун иш кагаздарын жана дело производства деп атпайбызбы? Мына ошол иш кагаздарды жүргүзүү боюнча окуу семинары болуп жатат. Биздин баштап профсоюз уюмдарына иш жүргүзүү, иш кагаздарын алып баруу боюнча жана эмгекти коргоо боюнча семинарларыбызды өтүп атабыз. Анан алдыга дагы жайкы мугалимдерди эс алдыруу, мугалимдердин балдарын эс алдыруу боюнча иштер жөнүндө алдыга пландарды коюп жатабыз. Эл агартуу тармагында үзүрлүү эмгектенип келген мугалимдер облустук профсоюз уюму тарабынан сыйланды. Ири отуруп түз кеңешкен уюмдун мүчөлөрү быйылкы окуу жылы ичинде ишке ашкан маселелерди тизмектеп, көйгөйлөрдү талкуулашты. Өзү профсоюз уюмундагы бөлүнөт, мына ошолорго ошондой эле мектептин ынтымагын кармоого, ошондой эле мектептин ар кандай табаш тартыш маселелерди чечүүдө абдан чоң иш аткарат. Бул мектеп администрациясы менен профсоюздук мүчөлөрүнүн өтө тыгыз байланышта, ынтымак менен, бири-бирибизди түшүнүү менен иштешибиздин жыйынтыгы менен көптөгөн ийгиликтерге жетише алдык. Мисалга алсам, былтыркы 2021-22 окуу жылынын жыйынтыгы менен ушул биздин мектеп район боюнча 3-чү орунду багындырдык. Аткарылган иштер, көйгөй жараткан маселелер, жумушчулардын укугун коргоого багытталган жыйында бир катар орчундуу делген маселе көтөрүлүп, кеңири маалыматтар берилди. Соңунда Жети Өгүз райондук профсоюз уюму мугалимдердин жайкы эс алууларын уюштуруу, келерки жылга мерчемделген иш пландарды бекитишти. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Сергей Мишенко, Жети Өгүз району.